Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү алпарычысы менен Болот Абдыжапаров. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу экономика илимдеринин доктору, мурда каржы министри, финансы министри, вице-министрлик кызматтарды аркалаган Жогорку Кеңештин 2 чакырылышынын депутаты Акылбек Үсөнбекович Жапаров. Акылбек мырза, биздин студиябызга убактыңызды бөлүп келип коңуңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы бажы биримдиги да. Алгачкы суроосунда да ушу Кыргызстанда саясатчылар экиге бөлүнүп алган, баягы пророссийский, проамериканский болуп. Ошого жараша журналисттер дагы пророссийский, проамериканский. Анан баягы элдин башы айланып атат да. Проамериканскийлер айтып атат, бажы союзуна кирсең, мисалы кечээ Жогорку Кеңештин депутаты айтты, бул Жигули деди да. Пророссийский журналисттер менен саясатчылар айтып атат, биз бажы союзуна кирбесек болбойт депчи. Адис катары, экономист катары сиздин пикириңиз кандай? Мен ойлоп атам, мен пикиримди бирөө деле укпай калды го, анткени саясий чечим кабыл алынды. Президент бажы биримдигине киребиз дегенге 2 жыл болуп калды. Тилекке каршы өкмөттөр чабал иштегендиктен мына экинчи өкмөт отставкага кетип, үчүнчүсү келди. Ушу бажы биримдигине даярдык өкмөт тарабынан, анан парламент тарабынан өтө начар жүрүп атат. Бажы биримдигине барыш үчүн жана ошол жактан мындай ийри чоң пайда көрүш үчүн биз өзүбүз даярданып алышыбыз керек эле да. Мисалы жана азыр мына футболдун чемпионаты өтүп атпайбы? Эгерде ошол жакта ойной турган ойноочу оорулуу болсо, аны чыгарбайт да полеге. Аны запасной скамейкага отургузуп коет да. Биз азыр чабал болуп, ошо бажы союзуна оорулуу катары биз аларга көп пайда бере албагандай, жана өзүбүз ошондон пайда таба албагандай деңгээлибиз менен аякка кирип баратабыз да. Мына ошол жагы аябай чатак болуп атат. Жакшы жактары эми баягы илгери көрүшүп, илишип калган Советтер Союзу деген империяда чогуу жашаган кишилер менен алака түзгөнү баратабыз. Тиле бир мындай тынчсыздандырып атканы бул экономикалык союзду саясий союз кылып алышты. Ошол жакка кирбесең эле биз тактакыр эле орустардан ажырап калчудай болуп эле. Андай эмес, ал мына 1 миллиард 200 миллион долларга чейин акча берип аткан орустарга ыраазычылык билдиришибиз керек. Алар биздин армияны бекемдеп, өзлөрүнүн Афганистанга каршы чек арасын биздин чек арага чейин жылдырып атышат да булар. Алар дагы өзүнүкүн ойлоп атат түпкүлүгү. Баары эле Кыргызга жөн эле бекер келип жардам бере берейин деген ой деле жок да. Бирок анысына рахмат дешибиз керек. Ошондой биз куралдуу союзга киргенбиз. Мындан тышкары Евразес деген союзга да киргенбиз. Мунун баарын эле Москва айтат да бизге. Мени мындай өкмөттүн мүчөсү болуп, жана биринчи вице-премьер болуп, ушу Евразес алкагында президенттин өкүлү болуп жүргөндө да айтчумун. Бул Кыргыз республикасы, кыргыздар союзду уратабыз деген эмеспиз. Өзүңөр Москвада туруп ураттыңар. Андан кийин СНГны түзөбүз дедиңер. СНГга биз мүчө болдук. Андан кийин жок, ал жарабайт экен, ал өзүнчө жүрө берсин, эптеп Евразес түзөйүн дедиңер. 5 өлкө кирдик. Андан кийин ушу Евразестин жыйынтыгын чыгарбай, жаңы бири-бирибизге көнүшүп келгенде, эми бажы биримдигин ойлоп таап атасыңар. Бажы биримдиги бүтө электе бирдиктүү экономикалык аймак деп атасыңар. Бул айтор силердин бир 10-20 жылдык стратегияңар барбы? Биз эмнени курган атабыз деп, мен такай ушу Кыргыз экономикасынын, анан Кыргыз республикасынын таламын талашчымын да. Ошону менен бирге аларга мындай суроо талапты коюп жүргөм. Тилекке каршы азыркы ушу бажы союзуна кирип аткан өкмөттүн мүчөлөрү, переговор кылып аткандар, ушуну жакшы тактап, Москвада профессионалдык деңгээлде Кыргыздын кызыкчылыгын жакшы колдой албагандыктан алар эмне десе биз ошону менен кетип баратабыз да. Мен айттым, мына Кыргызстанда Кудайдын буйругу менен көз карандысы болуп калгандан кийин 300 миңге жакын кийим тигүүчүлөр пайда болду. Бул эгерде аналогияны карай турган болсок, Южный Кореяда, Малайзияда, Кытайда да ушундан баштаган да. 300 миң киши керелден кечке иштегенди үйрөндү. Көйнөк тигеби, пальто тигеби, костюм тигеби, алар иштегенди үйрөнүп алышты. Ошондуктан силер эгерде экономикалык союз боло турган болсок, бизге военныйлардын бир көйнөгүн бербейсиңерби? Врачтардын халатын бербейсиңерби? Шейшебин бербейсиңерби? Кыргызстан, Белоруссия, Казакстан менен орустарга ошону тигип берсин. Бизде 300 миң киши бар. Самый модный кылып, сонун кылып баарын тигип беребиз. Ошол экинди бөлүшүп алайлы. Эми бизде атайын металл чыгара турган заводдорубуз жок экен. Металлды Казакстан чыгарсын. Туурабы? Ушинтип бөлүшүп албайлыбы?
Анан ошондо биз биримдигибиз аябай бекем болот. Бизде да 300 000 жумушчу орун сакталып кала берет. Анткени булардын баары тең Кытайдан келген товарлардын баасы арзаныраак болуп, кийим тиккендердин кичине мүмкүнчүлүктөрү пайда болуп, алар анан силерге сатып кичине жамбак абатта эле деген талаптарды жакшы талаша албай калдык да. Бир гана нерсени айтып коюшум керек. Эми эгерде алысты карай турган болсок, бир 10-20 жылга карай турган болсок, бизге бажы биримдиги керек. Анткени бажы биримдиги 10 жылдан кийин бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун толук мүчөсү болуп бүтүшөт да булар. Баарыбыз эле кайра бир жерге барып кошулабыз. Биз ал жерде отурабыз бүткүл соода уюмундачы. Мына биринчилерден болуп азыр орустар кирди. Азыр казактар кичине эле калды. Анан эми белорустар турат да. Алар деле бир 5-10 жылда киришет. Кайра эле баарыбыз бүткүл соода уюмунун алкагында чогулуп калабыз да. Мына бүгүнкү күнү мындай 10 жылга карай турган болсок, 20 жылга карай турган болсок бул керек. Бир 5 жылга карай турган болсок кыйналабыз кыргыздар, өтө кыйналабыз. Анткени кыйналган кимдер болот? 20 жылдан бери биз кедей менен колунда жоктогулар, бечаралар менен байларга бөлүнүп алдык. Орто катмарга бөлүнүп алдык. 1,3 миллион үй бүлөнүн ичинен 130 000 байыбыз бар. 770 000 орто катмар кишилерибиз бар. Жана балдарын окута алат, бирден экиден машинеси бар, айылда да үйү бар, Бишкекте дагы үйү бар кишилердин саны ушунчага жетип калды. Бирок 270 000 кедейлер бар. Анан 130 000 бечарабыз бар да. Таптакыр, наностиги деп киргизе албайт. Ушу 400 000 үй бүлөнү карай турган болсок, кедей менен бечаралардын 80%тан ашыгы кыргыз болуп атат да. Кедей менен бечараларчы. Мына ушуларга өтө кыйын болгон атат. Анткени көпчүлүгү пенсия пособияга жашайт. Көбү кыргыздар чиновник болгонду жакшы көрөбүз, госслужбаны жакшы көрөбүз. Госслужбанын бир 80-90% кыргыздарбыз. Ушуларга өтө кыйын болот. Буларга өкмөт даярданыш керек. Анткени а дейбиз, бу дейбиз, бирок Алматадагы баа бизге келет. Москвадагы баа бизге келет. Минскидеги баанын баары келет бизге. Биздеги эң жакшы продукциялардын баары аяка кетет. Анткени ар бир эле кардар кымбат жер сатып көбүрөөк пайда көрөйүн дейт да. Бизге анча жакшы продукциялар калбай калат, өзүбүзгө калгандар начарлар калат. Анан эми бөлөк жактан келген чоң компаниялардын продукциялары биздин кичирээк компанияларга караганда алар арзаныраак болот. Анан башындалар демпинговать этет, бизге киргенде дагы бааны кичине ылдыйраак кылат. Анан биздин Кыргызстандагы бир топ ишкерлер жок болуп кеткенден кийин алар кайра кичине баасын көтөрүп коюшат да. Мына ушул эркинде коркунучтар турат. Жалаң өкмөттү карап жашап аткандарга өтө кыйын болот. Ошондуктан өкмөт киреше бөлүгүн жакшыраак карап, өзүнчө бир фонд түзүп, же болбосо дагы бирдеме айласын таап, ошолордун зарплата, пенсия пособияларын көтөргөнгө даярданыш керек да. Жанагы чек ара Кытайдан менен чек ара кандай болот? Эгер ушу бажы союзуна кирсек? Тилекке каршы Иркиштан менен Торгар жабылат. Ал жерде Кыргыздын пограничниги турбайт. Ал жерге орустуку, казактыкы, белорустуку, анын ошонун ичинде анча-мынча бир-эки кыргыз турат да. Мен бир жолу телевизордо карап атсам, Казакстандагы парламенттеги депутаттар айтып атат да. Эмне үчүн биздин чек арада болгону 4 казак көрдүм дейт да, погранпостто. Калган баары эле белорус менен орустар экен. Биз аябай эле аз экенбиз деп, илеген Казакстан ошентип өзүнүн таламын талаша албай атат да. Бул жагы жабылат. Пошлиналар көтөрүлөт. Баалардын баары бирдей болуп калгандыктан машина менен келе турган товардын көлөмү кескин түрдө азаят. Пароход менен эле алар Ленинградка, Санкт-Петербургдан чыгат, же Приморьядан чыгат. Иши кылып бул товар, Кытайдан кетип аткан товар токтобойт. Мурун Кыргызстан аркылуу өтчү да. Азыр мыягынан темир жол менен Казакстан аркылуу, суу менен Орусия аркылуу кете берет да. Бул дүйнө жүзүндө экономикалык көзгө көрүнбөгөн бир топ согуштар жүрүп атат. Валюталык согуштар жүрүп атат. Диндин арасында бир таймаштар жүрүп атат, туурабы? Анан ошо товардык поток деп коебуз, ошол экиге да салгылаштар жүрүп атат да. Түпкүлүгүн карай турган болсок, мына биз жылына 8 миллиард долларга чейин товарды Кытайдан бизге алып келип, андан кийин бөлөк жакка сатып турчубуз да. Азыр ошонун көлөмү азайып, ал товарлар Кытайда калып калбайт да. Алар бөлөк жол иштейт, суу кичинекей жылчык тешикти иштегендей эле. Анан корабль менен кайра Россиядан эле ошол жактан түшүрүп, ошол жактан пошлиналарын төлөйт. Анткени Орусия менен Кыргызстандагы пошлиналар бир болуп калат да. Алар чоң товарды эле чоң көлөм менен тияка алып барат дагы, анан кайра ошол жака сата беришет. Бул боюнча эми
биздин базарда иштеп аткандарга, соода саттык менен жашап аткандарга бир топ кыйын болуп калат. Эгерде ички дүң продукцияны карай турган болсок, Кыргызстандын ички дүң продукциясы соода саттык менен тейлөө кызмат көрсөтүүсү 50%тан ашып кетти да ички дүң продукцияда. Биздин Бажы союзуна киребиз деп аткандарды 50%тан ашыгы бул промышленность менен кайра иштетүү тармагы да. Алардын товары көп. Алар сата албай атат да. Дүйнөлүк рынокалар чыга албай атат. Анткени ошол эле орустардын Жигулисин эч ким албай атпайбы, Toyota болгондон кийинчи. Туурабы? Дүйнөлүк рынокаларды сата албай атат, ошондуктан өзүнүн рыногун жаап булар. Өзүнүн ошол жакта жашап аткан кишилерге өзлөрүнүн товарын сатайлы деп атат. Жана бажы пошлиналар каяка түшөт? Жок, бажы пошлиналар бүгүнкү күнү толугу менен мына Улуттук банктан счет ачылат. Ошо счетко түшүп турат. Бирок бул акчалардын баары тең Москвада аккумулироваться этилет. Анан Москвадан бөлүнүп кайра 4 республикага тарап турат. Эгер бюджеттин негизги бөлүгүн ушу салык менен бажы түзө турган болсо, биздин бюджетте дагы дефицит пайда болбойбу ошолордун? Толук пайда болушу мүмкүн. Өзүбүздүкү эле бир 18,5 миллиарддан ашык дефицитибиз бар. Анан бизде 90% салык менен бажы инспекциясы өтүп турат, күнүмдүк төлөмдөрдү да. Күнүнө бир 300 миллион сомго чейин акчаны бажы берип турат. Ошону биз кайра элге таратып турабыз да. Азыр ушул механизми так аягына чейин аныкталын элек. Мен баягы өкмөттүн мүчөсү болуп жүргөндө кварталына бир жолу акча беребиз. Же болбосо айына бир жолу бөлүп турабыз ошо акчаларды деп аткан. Мен айтып аткам, анда бир ай кыргыз кантип жашайт? Же бир квартал кантип жашайбыз? Силер ошонун акчасын бизге берип тургула, анан кийин ашып кетсе ашыгын бересиңер, кемип калса эмкиде азайтасыңар деп, азыр ошо механизмдин үстүндө дагы бир топ мындай баш оорутмалар бар. Ачык айкын азыркы өкмөт деле айта элек. Анан азыр жанагы Америка, Европадагылар санкция киргизип атпайбы? Тышкы соода сатыгы орустардыкы, казак белорустардыкы кескин түрдө азайса, анда пошлиналардан түшкөн, бажыдан түшкөндөр дагы азаят да. Жок, санкциялар жок болуп, соода сатык көбөйүп кетсе, анда кыргыздарга дагы көбүрөөк акча түшөт. Жана контрабанда, если контрабанда көбөйүп кетпейби, контрабанда жол менен товар киргизүүчү. Анан если кармалган контрабандисттерди каяктын мыйзамы менен? Болду, ал мыйзамдардын баары кирет. Бажы биримдигиндеги буларга катуу көрүлө турган чаралардын баарын айла жоктон өкмөт менен парламент кабыл алышат. Анан контрабанда деген эмне? Бизде болгон эки жолу бар да, Иркиштан менен Торогартта. Ал жерде тигилер тургандан кийин бүттү. Эми Кытайда товар аркылуу эчтеке алып келе албайсың да Кытайда. Тажикстан, Өзбекстан жакта контрабанда жанагы күйүүчү майлар аябай. Жок, алар эми бизге келет деп атпайбызбы? Мисалы, ал ошо границалардын баарына тең азыр жанагы мына 200 миллион доллар бөлүнүп, границада дагы ошо бажы биримдигинин таможниктери турат. Анан чегарачылар дагы турат. Чегарабыз бекемдейт. Кандай мындай жакшы жактары бар. Бул бажы биримдигине киргенден кийин биз чегаралардын баарын бекемдеп алабыз. Армиябызды дагы чыңдап бекемдеп алчадай болуп атабыз. Буюрса, ошо чоң рынокко чыкканга мүмкүнчүлүк алып атабыз. Бирок ошого даяр болбой атабыз да биз. Ошо мисалы Бажы союзу дегенде эле Ош, Иркештен Бишкек, Торгарт менен эле Иркештен болуп калат да. Ошол эле учурда биякта Тажикстан, Өзбекстандан күйүүчү майлар келип атат, жер семирткичтер келип атат. Көбүнчө контрабандалык жол менен, бирок ошо мындай баягы расмий түрдө келгендер да бар да. Ошолор эмне болот мисалы? Жок, алардын дыйкандар кыйналбайбы түштүктөн? Таптакыр тыйылбайт го, адам болгондон кийин айласын табышат, бирок кескин түрдө азаят да. Анткени ал ошо чегаранын баарына тең, анткени бул Бажы союзунун чегарасы болуп калат да. Ичинде чегара жок болот. Сыртында гана болот да. Ошондуктан Бажы союзуна кирген 4 мамлекет, азыр мына Арменияда кирем деп атат, 5өө сырткы границанын баарын бекемдеп чыгыш керек да. Ар бир өлкө Кыргызстан менин турган жерден контрабанда кирбейт деген милдеттемени алат да. Анан ошону көзөмөлдөш үчүн бөлөк өлкөлөрдө өзүнүн өкүлдөрүн жиберишет, границаны дагы бекитишет да булар. Эми Бажы союзу деп биз киребиз деп атабыз, бирок ошол эле учурда баягы маалыматтар бар. Бажы союзунун өзүнүн ичинде азыркы 3 жылдыктын ичинде ынтымак жок деп, мисалы жакында эле Европага кеткен газ транзитин Беларусь жапты, Путинге таарынып дегендей да маселелер бар да. Эгер аякта ичара ынтымак жок болсо, биз кошулуп алып ого тер баягы тышпайсызбы? Булардын түпкүлүгүндө
негизи эле Бажы Союзунун келечеги айтпадым бир 10 жылдан кийин жок. Биз мындай кыргыз кээде өтө шашып кетебиз да. Конокко чакырып алып, коногубуз келе электе эле автовокзалга жүгүрүп барып, анан поездду күтүп атабыз да. Анан аяктан вокзалдан келген конокту алып алып, анан үйгө келип, анан короого анан конок менен чогуу киребиз деп атабыз да. Мен айтып атканым, биздин үйүбүз бүткүл соода уюму бар. Ошол жака эгерде бул үч өлкөнүн ичи таза болсо, кийин бир чогуу жашайбыз деген ой бир болсо, бүткүл соода уюмунун ыкмалары боюнча бир Бажы территория бир эле өлкө болот да. Бажы территориясынын атынан бир эле өлкө болуп булар кирип коюш керек эле да. Бүткүл соода уюмуна мүчө болупчу. Булар келечегибиз бир болбойт деп туруп, орус өзүнчө кирип кетти да. Буларды карабай турупчу. Азыр казак өзүнчө кирген да. А Беларусь дагы аракетин кылып атат. Демек булар түпкүлүгүндө алысты карай турган болсоң, чогуу бир жасабайбыз деп атат. Биз көз карандысы эле мамлекеттер болуп туруп атабыз бүгүнкү күнү. Айла жоктон кошулуп атабыз дейт. Бул бир. Экинчиси, жанагы Белоруссия газды жапканын билбейт экенмин, бирок Назарбаевдин мына жарым жыл мурун сүйлөгөндө айткан сөзү бар. Казакстандан чыккан 4,5 миллиард товар калып калды Казакстанда, Россияга кире албай атат. Ар кайсылардын баарын ойлоп таап элечи. Мына бүгүнкү күнгө чейин Казакстандын арагын киргизишпейт да. Ошондой эле ар кайсы причиналарды таба беришет да. Алар орустар өзүнүн границасын жаап атат. Ал эми орустардын келген товарынын көлөмү болсо 8,5 миллиардка көбөйүп кетти дейт да. Демек алардык да үстөмдүк кылып атат. Алар эми чоң мына 20 жылдын ичинде орустар да бир топутуна туруп алды. Чоң компаниялар, алардын товары конкурентно способный болуп атат да. Мына ошол эркинде ылжың-тылжың аларда бар. Ансыз деле жок деп айтпайм да. Биз ошондуктан же Оруско кошулабыз, же Кытайга кошулабыз дебей, ошол жерде эгерде экономикалык биримдикке кирип атсак, кайсы жерден биз зыян тартабыз, кайсы жерден пайда чабабыз. Шуну ачык элге айтып коюш керек да. Ошо так маалымат болуп элге жетпей атат да бүгүнкү. Жанагы мисалы кээ бир майда чүйдө нерселер бар эмеспи? Кыргызстанда чыкпай турган, мисалы ошол эле строй материалдар десек, мисалы үчүн Кыргызстанда мык чыкпайт, мисалы шуруп чыкпайт Кыргызстанда, мисалы дарат кагаз чыкпайт керек болсо, жана мисалы кээ бирлерден сурасаң, ошону Кытайдан ташып келбей өзүбүз чыгарсак болбойбу десе, бизде өндүргөнгө караганда сатып келген арзан дейт да. Эгерде Бажы Союзуна кирсек, өндүрүш өнүгүшү мүмкүнбү? Майда чүйдө жанагы нерселерге баа өсүп кетсе биякта. Эми бул эми биздин чакан бизнесмендерден көп байланыштуу болот. Биздин экономика өтө кичинекей болгону менен өтө ыкчам кыймылдайт. Мына мен Кочкорго баягы күнү барсам, кытайлыктар бир сменде 5,5 миң ботинке чыгара турган фабрика куруп атышыптыр да. Алар сезип атат да, Кыргызстанга келип ушу фабриканы куруп алсак, анда бүт Бажы биримдигине өзүбүздүн ошо ботинкелердин баарын сатабыз деп, ошо Кочкордогу бизнесмендер да биригип алып ушу жака жолго түштү. Ушу эң туура жол да. Орустардын компанияларын да бияка алып келишибиз керек, Кытайдын компанияларын да бияка алып келип, бул жерде добавленная стоимость деп коет. Кошумча нарк кошулбаса, кыргыздардын экономикасы такай эле ушул эркиндей жаздын күндөй боло берет да. Кичине катуураак шамал болуп калса эле баарыбыз кыйрайып жыгылып калып, катуураак жаан болсо эле сел жүрүп кетип эле ушинтип кыйнала беребиз. Соода сатыкта да, тейлөөдө. А эгерде жанагындай өндүрүштү өндүрүп кете турган болсок, анда биз туруктуу болуп калат элек да. Бунун үчүн өкмөттүн экспортко чыгара турган, анан өндүрүшчүлөрдү колдой турган чоң саясаты керек. Мына 22 жылдан бери кайра иштетүүгө, айыл чарбасын иштетүүгө 1,5% эле кредит бөлүнүптүр да. Таптакыр кредит бөлүнгөн эмес да. Биздин технологиялардын баары бүт артта калып калды. Баары эле соода сатыкка бөлүнө берген да. Анан бизде мына азыр 321 миңден ашык фермер бар да. Аябай майдаланып бытыралып кеткенбиз да. Азыр эгерде буларды өкмөт саясаты менен бириктирип, жок дегенде 100 гектар, 300 гектар, жакшы пайда табам дегенге 300 гектардан 500 гектарга чейин болуш керек да, айыл чарбасында өсүмдүктөрдү өстүрүп, себоборот кылыш үчүн. Ушул саясатты чогулуп кетиш керек да. Мен жанагы өкмөт кичине чабал болуп атат дегеним ушул да. Биз ассоциацияларды, кооперативдерди түзүп, аларды бириктирип туруп, анан продукциясын сыртка сатканга толук жардам бере албай атабыз да. Баягы элдер дүрбөлөң да. Өзүнчө эле дүрбөлөң. Машина кымбаттайт экен деп, машина сатып алып аткандар, дагы бир нерсе кымбаттайт экен деп. Эмне кымбаттайт? Кыргыздар 168 миллион долларга накталай Япониянын машинелерин алып келиптир. Япониянын өзүнөн да.
Япониянын стат комитети билдирип атат да. Азыр эми ошондой агым токтойт. Аякта да бир 3000ден 5000ге чейин биздин атуулдарыбыз машиналарды айдап келип сатып аткан. Анткени растаможка аябай арзан болчу bizde. Bizde ошонун баарын жасап, анан чет мамлекет казактарга, тажиктерге, Афганистанга ошондон ары машиналар сатылып калган да. Тилекке каршы ошо машина менен алып сатуу менен алек болуп аткандарга бир топ кыйын болот. Алар эми бөлөк жумуштарын да караштыра берсе керек да. Баягы машина алып сатып бүтүп, эми машинаны оңдоо жагына, тармагына кетиш керек. Тамак ашка баалар өсөт. Буга дагы даяр болушубуз керек. Ал эми айрым продукцияларга арзандашы мүмкүн. Ошо эле Орусиядан келип аткан. Анткени НДС жок болот, пошлина жок болот. Бирок азыр элдин баары ойлоп атат, бензин анан солярка менен бензин арзандайт болуш керек деп. Ал деле арзандабайт. Булардын деле баасы жыл сайын өсүп отуруп, дүйнөлүк баага жетебиз да. Кыргызстан ушу 20 жыл эгемендүүлүктө бирөөнүн көңүлүн кыя албайт, же бунун көңүлүн кыя албайт, бунун Американы кыя албайт, же Россияны, же Кытайды кыя албай эле кыргызым болуп эле ошо биздин азап тартканыбыздын негизги себеби ошондон окшойт деген ой пикирлер бар да. Биз Бажы союзуна кирсек кимди тарынтып алабыз? Мисалы Өзбекстан кирбей койсок, биз азыр орустарды кирбей койсок орустарды тарынтып алабыз. Кирсек кимди тарынтып алабыз? Может, балким Американы тарынтып. Өзбекстан мисалы газды жаап атат азыр. Тажикстан кирип кетсек да тарынчулар бар да, мисалы. Кирип кетсек тарынчулар бар. Бул ошо эле америкалыктар Бажы союзга киргендин бир чоңдон бир талабы, мындай бүдөмүк, мындай элге айтылбаганы болсо дагы америкалыктардын базаны чыгаруу болчу. Аны чыгардык. Америкалыктар бир да жерден жөн эле кетип калган эмес да. Кудай сактасын деп атабыз. Мына азыр алар Афганистандан кетип калды. Ат менен Кыргызстанга кирип келсең болот, Афганистандан туурабы? Мына азыр ошондой чоң коркунучтар болуп калды. Алар дагы эмне кылып кетет ким билет? Жылына 35-40 миллион доллар USAID деген өкмөттүк эмес алардын организациясы аркылуу биздин бир 15 миңге жакын НПОлорду каржылап турушат. Мындан тышкары жанагы чоң микрокредиттик компаниялардын артында америкалыктар турат да. Аларды дагы мына каржылап аткан 100 миңден кишилер бар. 200-300 миңге жакын да. Бул да коркунучу турат. Муну да биз мындай жакшы баа бербей атпайбызбы? Микрокредиттик компаниялар банк болду, жакшы деп эле баарыбыз эле кыргыз байкуш кредит алып эле бүт эле баары кредиттебиз да. Ошо кредитти тургузуп аткан, азыр накталай акчаны ошо кредиттик компания банктарга берип атканын артында дагы америкалыктар турат да. Булардын ою кандай экенин дагы ким билет да. Эгерде силердин кредитиңерди кечебиз, процентиңерди азайтабыз, эшке чыккыла деп айтып коюшу дагы мүмкүн да. Мына ошондой коркунучтарды эми алдын ала өкмөт ошонун баарын карашы керек да. Коңшу өлкөлөрдү мына Өзбекстан өзүнүн саясатын жүргүзүп атпайбы? Туурабы? Буга биз даяр эмес экенибизди көрдүк да. Негизи эле кыргыз бирдемени жасайбыз, андан кийин ойлонобуз да. Орустар айтып коет, пока гром не грянет, мужик не перекрестится депчи. Биз точно ошондой болдук. 70 жыл ошолор менен жашаганбыз да. Кыргыз газды сатаарда баамдаш керек эле да. Контракт бүтүп атат. Өзбектер менен сүйлөшүүлөр барбы деп миллерден сурап коюш керек эле да. Бизде түштүккө газ берип турушабы алар? Деп сураган эч ким жок. Эптеп эле сатыш керек деп сатып ийдик. Мына азыр эми газы жок отурабыз да. Негизи эле мындай болуп атат да, бул кичине бийиктиктен алысыраак караган жетекчилер аз болуп атат да, же жок кесе. Бийиктик деген бул эмне? Бул тажрыйбасы бар. Бул илим. Анан ошого жоопкерчиликтүү кароо да. Карапайым элден айырмаланган жетекчилер эмне кылат? Ал же өзүлөрү элдин башына туруп алып жетелеп кетет, жетекчи катары болупчу. Же болбосо манас атабыздай болуп жетекке көнөт да. Манас атабыз деле мына Жусуп деген хан атасы турса деле Бакай атаны таап алып, акылга көнгөн да. Туурабы? Мына мурун эгер башында өзү туруп алып, салгылаштын баарын өзү катышса, Бакай ата айтып, сен эми аккула чарчап калып атат атың. Хан болгондон кийин ортосунда эле туруптур, астыга чубакты чыгарайлы. Атка жеңил, тайга чак экен, любой жаа менен дагы, кылыч менен дагы, туурабы, бычагы менен, найзасы менен дагы ал бүткүл дүйнөлүк чемпион экен. Ушуну чыгарайлы десе, манас көнүп атпайбы ошогочу? Мына азыркы биздин жетекчилерибиз же жетелеп кетпей атат, ошентип алдын ала карап барынтат. Газ боюнча ушуну жөн эле бир сүйлөшүүдө сурап эле койгондо мындай проблема чыкмак эмес да. Газпромго сатаардын астында биздин условиябыз. Газ такай болуш керек. Контрактыбыз майда бүтүп атат. Силер майга контрактыңар менен бүтүрүп койгула.
өзбектер менен деген сөздү айтып койгондо эле кичинекей бир эле кагазга жазып койгондо мындай кыйналуулар болмок эмес. Акылбек мырза, сизге ушундай баягы мазмундуу ойлоруңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Биз сиздер менен коштошобуз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.